Демек, 5-пункт жаңы кызматкерлерди тартуу үчүн жана ошондой эле жаңы кызматкерлердин кийинки кызматкерлерди тартуулары үчүн комиссионный алуу деп атат. Комиссионный алуу деп атат. Ошол комиссионныйды, демек, мен силер үчүн жакын кылып коеюн. Комиссионный алуу деп атат. Ошол тартуу үчүн алуу. Демек, биринчилердин комиссиясы тармактагы төмөнкү деңгээлге турган кызматкерлердин эсебинен камсыздалат деп атат. Бул ислам аалымдарынын пикиринде бирөөнүн менчигиндеги мүлктү адилетсиз жол менен тартып алуу деп атат. Адилетсиз жол менен менчиктеп алуу категориясына кирет. Жана анда аныкталбагандыктын элементтери бар. Демиргесиз деп аталуучу кирешени алуу максатында көп деңгээлдеги түзүлүштөрдү түзүү. Мындай учурда кызматкер кылбаган нерсеси үчүн киреше алат дейт. Шариятта ишкерликтин мындай түрүнө уруксат берилбейт. Анткени бул материалдык каражаттарды адилетсиз жол менен ээлеп алуу болуп эсептелет. Бул пунктты жазган адамдар толук тармактык маркетинг боюнча түшүнүгү жок болуп атат дагы. Ошол себептен бул адашуу болуп атат. Негизинен бул темада түшүнүгү жок адамдар фатва жазып коюшат. Азына көрөлү, мына могул жерде мен силерге далилдерди көрсөтүп берем. Так, биринчи эле момент бул жерде мына бул боюнча негизинен көп тармактуу уюм түзүү демилгеси болуп атат деп атат. Ошол бирөөнүн мүлкүн адилетсиз жол менен алуу деп атат, бирөөнүн акысын деп атат. Мүлк эмес, акысын. Бул боюнча мына мен 304 адамдын соодасынан акча түштү арам деген видеодо толук мен көрсөтүп бергем. Негизинен эмне көп тармактуу уюмдар кандай багыт? Башка бизнестерде 3 багытта көп тармактуу уюмдар түзүлөт деп айтып атабыз. Муну просто менеджментти билбеген адам, маркетингти түшүнбөгөн адам, бизнес темасынан алыса да муну биле бербейт, түшүнө бербейт да. Ал эми чындыгында бул нерсе бар. Азыр ошол жерде мына көрүп кетесиз. Мисалы үчүн биринчиси жаңы кызматкерлерди тартуу үчүн жана ошондой эле жаңы кызматкерлердин кийинки кызматкерлерди тартуулар үчүн акы деп атат, комиссионный акы. Бул көрүнүш көбүнчө бул каржы пирамидаларында бар. Сиз адам чакырып келгениңиз үчүн ал акчасы салган үчүн сизге киреше берет. Бул нерсени сиз каржы пирамидасында гана көрөсүз, тармактык маркетингде көрбөйсүз. Эмнеге? Тармактык маркетингде сиз адам чакырып келгениңиз үчүн эмес, сиз кардарап келгениңиз үчүн сизге акы төлөйт. Эгерде сиз кимдирбөөнү адамдар келип туруп, бирок ал катталса, бирок ал соода кылбаса, сизге акча түшпөйт. Көрдүңүз, акча салуу жок. Ошол себептен бул жерде ал көрүнүш жок. Биринчилердин комиссиясы тармактагы бул мындай да, мисалы үчүн сиз өзүңүздүн деле бир дүкөн ачсаңыз, сол жерде кардар келип соода кылса, сизге акча түшөт. Адам келсе, адам келип атат, соода кылды. Бул жерде робот келип соода кылып аткан жок, адам. Ошон үчүн тармактык маркетингде деле ошону просто ачык айтып чакырып атат, мына келип соода кылып атат. Же болбосо өзүң кел дагы бирөөлөр соода кылып келип атат. Бул эмне окшош? Сиз кандайдыр бир айталы чет өлкөдөн бир кандай бир кийим кече же бир айталы элдерге таанымал эмес бир кандай бир продукт питание алып келип атсаңыз, сиз ошону дүкөндөргө, пайгамбарга жеткириш үчүн көптөгөн агенттерди, соода агенттерин жумушка тартасыз. Ошол жумушка тартканыңыз үчүн сизде соода көбөйөт. Соода көбөйгөн үчүн сиз көп киреше табасыз. Сиз ошондо вагон түрүндө сатып аласыз. Эгерде соода агенттерин тартпасаңыз, анда сиз өзүңүз жалгыз сатчу болсоңуз, анда мен буга чейин видеодо мисал келтиргем. Максым Шорону эгерде Шоро компаниясынын ээси өзү жалгыз сатып отурса, дагы деле миллионер болбостон бир бурчта сатып отурган болот эле. Максим Шоро жөнүндө биз билбейбиз дагы, билбейт элек дагы да. Ошол Дордой базарында бир бурчунда иштегендер гана билмейт. Дордойдо мисалы үчүн сатып баштаса да, мисалы үчүн базардын бир бурчунда гана тааныйт эле. Элдин баары таанып, Максим Шоро деген ичимдикти ичпейт элек биз. Көрдүңүз, демек чоң деңгээлде, чоң масштабта, чоң тармакта, чоң деңгээлде сатам десе, адам ошол адамдарды жумушка тартып, ошолор аркылуу сатат деп айтабыз. Ошон үчүн бул кадимки бизнесте дагы адамдарды жумушка тартуу, команда куруу деген нерсе бар. Ошон үчүн миллионерлер бекерден айтпайт, эгерде кичинекей чакан акча табам десеңиз, аз болбогон арзаган акча табам десеңиз, анда өзүңүз жалгыз жасаңыз дейт. И бат тез убакыт ичинде табам десеңиз, анда өзүңүз жасаңыз дейт. Мисалы үчүн ошол Максым бочканы базарда сатып отурганда, албетте бул компания ачып, ага көп болгон акчаларды топтоп жыйнап ачканга караганда, өз жалгыз отуруп алып бочканын артында отуруп сатуу жеңил болот, бат болот, тез болот да. Ал эми компания түзүү бул көп убакыт алат. Компания түзүү, өндүрүштү негизинен чоң масштабка коюу бул бат болбойт да, бул жай болот. Ошон үчүн айтат, демек бат тез акча табам десең, өзүң жалгыз кыл дейт. Бирок чоң масштабтагы чоң акча табам десең, миллионер болом десең, анда команда кур дейт. Жана көп жыл бою көп масштабта сатам десең, команда кур дейт. Адам чакыр деп атат, көрдүңүзбү? Команда бул адам аркылуу. Анан ошол команда аркылуу көптөгөн соода агенттерин ишке жумушка тартабыз. Ал соода агенттери алар өздөрү сатпайт, алар павильондор аркылуу сатат. Ошон үчүн көрдүңүз, бул мына көп могул жерде сүрөттө көргөндө директор, зам директор, старший менеджер, менеджер, рабочий, андан кийин кардарлар, эң астында кардарлар. Ошо рабочийлерден колунан сатып атат.
Ошол үчүн тармактык маркетингде кирешени компания төлөйт. Адам соода ишин уюштуруп бергени үчүн, кызмат үчүн төлөйт да. Ал адам чакырып келген үчүн, куру өзү үчүн төлөбөйт. Ошол адам келди, соода кылды, ошол сооданын эсебинен төлөйт. Ошон үчүн бул жерде бул сөз негизсиз болуп калат, бул сөз туура эмес болуп калат. Анда бул баардык бизнес системасын анда арам деш керек. Эмнеге дегенде көп тармактуу уюмду чоң бизнестердин баары түзөт. Демек, Максим Шоро компаниясы анда арам деп айтыш керек. Coca-Cola компаниясы арам, чоң бизнестердин баардыгы арам. Чоң бизнестерде иштебей эле жетекчи болбогула деген өкүм чыгаш керек, эгерде ушул сөзгө таянсак. Демек, биринчилердин комиссиясы тармактагы төмөнкү деңгээлде турган кызматкерлердин эсебинен камсыздалат. Баардык бизнесте ошондой. Баардык тармактарда ошондой. Сиз уюмдун жетекчиси болсоңуз, ошол уюмдун жетекчиси төмөн жактагы адамдар жумушта иштеген үчүн, ишин жакшы, жумушун жакшы кылган үчүн сизге киреше түшөт. Бул боюнча мен 3-4 адамдан киреше түшсө, арам деген Жубазы Рахматтын сөзүнө жоопто айтып кеткен толугу менен баардык иште ушундай. Ал жерде 3 багытта акча түшөт деп көрсөткөнбүз. Биринчиси бул реклама тармагында реклама жасоо, экинчиси товарларды таратуу тармагында бул базар аркылуу ортомчулар көптөгөн ортомчулар аркылуу, үчүнчү багыт бул чоң уюм түзүү аркылуу. 3 багытта ушундай уюм түзүлөт, жана төмөнкү деңгээлдеги жумушу үчүн жогорку деңгээлдеги адамдарга түшөт. Жада калса чакан кичинекей бизнестерде дагы төмөнкү деңгээлдердеги адамдардын реклама боюнча ишинен ошол дүкөндүн ээсине акча түшөт. Ал реклама ишин жасабайт, кардарлар өздөрү келип эле мактап өздөрү жасай берет деп айтып бергенбиз. Мына ошол боюнча толук көрүп кетсеңиз болот. Ошон үчүн бул негизсиз айыптоо. Фабрикте негизинен жогорудагы эмес, иштеген гана иштейт, иштеген гана иштейт. Азырындан бул сүрөттө көрүп атабыз, видеодон көрүп аласыздар сиздер. Мирлан Батырханов 40 деген каналда тармактык маркетинг адал арам деген маселе боюнча плейлист бар өзүнчө. Ошол жерде ушул сыяктуу темада бүт видеолорубуз бар. Кудай буйрса, бул темалардын кыскача варианттары болот. Кыскача ар бир пунктты кыскача айтып кеткен, ар бир пункттан жоопторду көрүп чыгасыздар. Жана толук 1 саат, 1,5 сааттык толук кандуу сабакты да көрө аласыздар. Демек, мына могу сүрөттө көрүп атасыздар. Айгүл мына айтып атасыз бир жакта мына кичине гана, мисалы үчүн Мединаны чакырып келди, мындан дагы бир 2-3 адам чакырып келди. 2-3 адам соода кылды, өзү үчүн соода кылды. Айгүлдүн мисалы үчүн оң жагында адамдын саны аз болуп атат, сол жагында Медина деген күчтүү иштеп атат, ал жакшы деп атат. Айталы бир 20, 30, 50 кардар алып келди. Алар өзү үчүн ар кимиси 1000 сомдон, 2000 сомдон, 3000 сомдон соода кылып алышты. Алганда мына айталы кандай бир айталы Мединанын соодасы айталы бир 100 000 болду да. Айгүлдүн Мединадан тышкары жасаган соодасы айталы бир 5 000 болду дейли, же 10 000 болду дейли. Ошондо Мединага айталы ал көп соода кылган үчүн, көп кардар алып келген үчүн 10 000 сом киреше түшөт да, мисалы үчүн Айгүлгө 2 000 сом киреше түшүп калат. Ал жогоруда турса деле Айгүлгө аз киреше түшүп калат. Көрдүңүз, тармактык маркетингде тескерисинче адилеттүү система. Сиз жогоруда турасызбы, төмөндө турасызбы, ким көп иштеген ошол көп киреше таба берет дагы, ким жогоруда турган, ал жогоруда турса дагы аз менет кылса аз киреше таба берет. Ошон үчүн бул айыптоо, бул негизсиз айыптоо болуп атат дагы. Бул адамдар тармактык маркетингде толук түшүнбөгөнүн көрсөткүчү болуп атат да. Кийинки момент, мына дагы мисалдар. Фабрикте жаңы адам катталбаса дагы, соода болуп турса, буга чейин да айтып кеттик, киреше түшө берет. Демек, адам алып келген үчүн эмес, кардарлар соода кылган үчүн төлөйт дегендин сиздерге мына далили да. Фабрикте соодаңыз көбөйгөн сайын көбүрөөк пайыз төлөнөт. Бул маркетинг план, классикалык маркетинг план деп коет ушундай. Негизинен көп эле маркетинг пландарда өзү соода көбөйгөн сайын сиз көбүрөөк киреше аласыз. Бизнестин мыйзамы ошондой. Соода көп болгон сайын сиз бизнесте өзүңүздүн чыгашаларыңызды жакшыраак актайсыз. Буга чейин мен сулук салон мисалында да көтөрүп кеттим. Канчалык соода көп болгон сайын ошончолук көп бизнес өзүн өзү актайт жана сизге көбүрөөк киреше түшөт. Бул мыйзам. Фабрикте да ошондой эле. Демек, соода үчүн гана түшөт. Адам көп болгон үчүн эмес. Эгер куру адамдар өздөрү мисалы үчүн кафеге келип эле эч ким соода кылбай кете берсе, андай кафе банкрот болот. Дүкөн деле ошол. Тармактык маркетингде деле ошол бизнес сыяктуу канчалык көп адам келип, ошончолук көп соода кылса гана акча түшөт. Ал эми адамдар жөн эле келип эле катталып, акысыз биз иштешкен компанияда каттала берсе, бирок эч ким соода кылбаса, демек акча жок. Демек, бул эмне? Бул далил. Фабрикте адамдар келген үчүн эмес, тармактык маркетингде деле ошондой. Адамдар келген үчүн эмес, адамдар соода кылган үчүн түшөт. Соодасы үчүн төлөйт. Себеби дегенде компания аны боздуктан албайт. Же акча сал бизге дебейт. Акча салбайт эч ким бул жерде. Ошон үчүн чыныгы тармактык маркетингде эч ким акча салбайт. Чыныгы тармактык маркетингде ал же кызмат сатып алат, же продукция сатып алат. Өзүнө керектүү, өзүнө керек эмес продукция албайт деп буга чейин айтып кеттик. Фабрикте катталуу үчүн да, бизнес баштоо үчүн да чоң суммада товар сатып алуу шарт эмес. Болгону 1000 сом менен бизнес баштайбыз баарыбыз. Биз деле акчабыз болгону эмес, ошол мезгилде келинчегим Дариянын тагынган цепочкаларын сатып туруп,
продукция алып, ошону колдонуп көрүп анан баштаганбыз негизинен. Күтсөк күтө берет, 2-3 айда алса болот, жарым жыл ичи алса болот. Акцияларга катышпайм, мага баары бир, мен акчам жок. Даже башымы жууган, тишими жууган, кирими жууган, идишими жууган мен акчам жок мен. Куру кум менен жууйм идиштерди десе, айла жок, анда 6 ай күтсө болот. А так негизинен акча бар болсо, албетте мен башымды жууш үчүн, тишими жууш үчүн нерсе алдым дүкөндөн, ошол дүкөндөн алган ордуна ушул дүкөндөн алып туруп баштайын десе, мына 1000 сом. 1000 сом менен эч кандай бизнес баштай албайт. Башка дүкөнгө барып туруп 1000 жолу соода кылсын, 1000 жолу соода кылса дагы ал жерде бизнес баштай албайт, эч ким ага бизнести үйрөтпөйт. Тармактык маркетингде ошол эле дүкөндө ушул дүкөнгө алмастыр дагы бизнес башта деп айтып атат. Ошон үчүн чоң суммада товар албаган үчүн адамдар бул жерде адамдар адам алып келген үчүн эмес, кардар алып келген үчүн. Адамдарды алып келди, алар кардар болду, же адамдар катталып же кардарга айланды, же болбосо бизнес куруучуга айланды, же болбосо алып сатарга айланды. Ушул үчөөнүн бирөөсү айланды, ошонун негизинде соода болду. Бизнес куруучу көптөгөн кардарларды алып келди, соода болду, ошонун нерсени төлөп атат. Ошон үчүн төмөнкүдөгүлөрдүн акысын эч ким алып аткан жок. Кызмат кылганы үчүн компания төлөп атат. Эч бир адам келип туруп, сен жогоруда турат экенсиң, менин акчамды ал дебейт. Компанияга түштү соодадан, биз соода жасаттык. Бул соода агенттерине окшош иште, соода агенттер дагы компанияга соода алып кетет. Мисалы үчүн, ошо Шоро компаниясында деле Легенда, Баардык деген атактуу суулар павильондорго соода агенттери аркылуу болот. Ал эми кардарларга болсо павильондор аркылуу тиет колуна. Ошон үчүн эмне болот? Канчалык соода агенти көп соода жасаган сайын компания ошол соодасын жараша процент чыгарып берет. Процентсиз өсүү жок да. Проценттин арам дегендер дагы бар. Бул түшүнүгү жок, билими жок адамдар, сабаты жок адамдар процент арам. Билими жок. Эмнеге процент арам? Процент арам эмес. Процент бул бир нерсенин бөлүгү. Мисалы үчүн айталы, тортты сиз 4кө бөлсөңүз, бул деген канча процент? Бул 25%. Тортты 2ге бөлсөңүз, бул 50%. Жарымы. Жарымы деген бул 50% деген. Тортты 10го бөлсөңүз, бул канча пайыз? Вебинарда отургандар жазып коюңуздар. Тортты мисалы үчүн 10го бөлсөк, 100дү 10го бөлсөк, бул канча пайыз? Торт бул 100% болсо, аны 10го бөлсөк, бул канча пайыз болуп калат? Так, кечиресиздер, бизде эфир бирөө чалып калды. Демек, тортты биз 10го бөлсөк, бул жакта жазып коюңуздар. Торт бул 100%. Ошону биз 10го бөлсөк, бул канча пайыз болуп калат? 10%. Оксана эң туура. Оксана Сарыева, салам. Эң туура мына 10% болуп калат. Демек, бул эмне? Бул деген тортты 10го бөлсөң, бул күнөө дегенде болуп калат да. Сага 10% болуп атат. Ошон үчүн процент күнөө эмес, процентке берген күнөө, сүткорлук күнөө. Ошон үчүн бир нерсени айыптоодон мурун биринчи түшүнүп алыш керек. Шариат тилин түшүнүп алып, анан бизнес маркетингти түшүнүп алып, анан кийин жазса, ошондо туура болуп калат да. Анан түшүнбөй эле, түшүнбөгөн эле маселесин башка бизнестерде бар болсо деле, жок, тармактык маркетингде бар экен деп айыптой берүү, бул түшүнүгү жок, сабаты жок адамдын сөзү. Ошондой болуп калат бизде. Фатва номер 5 дал ошондой болуп калат. Так, кийинки момент демилгесиз деп аталуучу кирешени алуу максатында көп деңгээлдеги түзүлүштөрдү түзүү деп. Көп деңгээлде түзүлүш түзүп атасыңар дейт. Тармактык маркетингде мындай учурда кызматкер кылбаган нерсеси үчүн киреше алат. Шариатта ишкердиктин мындай түрүнө уруксат берилбейт дейт. Демек жасабаган иш үчүн деп атат, кылбаган. Анткени бул материалдык каражаттарды адилетсиз жол менен ээлеп алуу болуп эсептелет. Демек жасабаган иш үчүн деп атат. Биз айтып атабыз, жасабаган иш үчүн компания төлөбөйт деп атабыз, Буга далилдерди да келтирип берет. Эгерде жогоруда туруп бир адам чакырып коюп, бирок ал соода аз кылса, ал эми ал чакырып келген адам андан көп соода кылса, ал көп киреше алат. Тиги жогорудагы аз киреше алат. Бул далил. Көп тармактуу уюмдар баардык чоң бизнестерде, эми биздин жок. Көп тармактуу уюмдар баардык чоң бизнестерде бар. Буга биз далил көрсөтүп бердик. Буга чейин мындан кийин дагы слайдтарда көрөсүздөр, көптөгөн далилдерди көрөсүздөр. Жада калса динде мамлекетте көп тармактуу уюмдар бар. Дин өзү дагы дин башкармагы ошондой түзүлгөн. Көп тармактуу уюм. Ошол дин башкармаганын башында турган адам, астындагы адамдар жакшы иштеген үчүн анын иши жакшы болот. Эгерде астындагы адамдар жакшы иштебесе, ал уюм жок анда. Анда ал уюм барып өз убадасын же ишин же кызматын аткара албай калат. Элге ошол кызматты көрсөтө албай калат. Мисалы үчүн ошол дин башкармаганын астында турган адамдар кызматкерлерди жаман көрсөтөт. Мен дин башкармагына бардым, мен адисмин деп айтты, ал адис эмес билбейм. Бул арам деди, анан жообуңузду түшүндүрүп бере албады. Ушул сыяктуу мен далилдерди көрсөтүп берсем, жооп бере албай темадан качып атты, сөздү бөлүп атты. Натыйжасында эмне болду? Дин башкармалыгы менин көз астында жаман көрүнүп калды. Мына бир кызматкер ошол жетекчинин дагы, мен жетекчиге чыгам десем, жетекчиге дагы чыгарбай койду. Номерлерин да бербей койду, байланыштырбай да койду. Бул эмне? Бул мына төмөндө турган адам жогорудагы адамдардын ишине таасир этет деген эмес. Демек, көп тармактуу уюм баардык жерде бар. Чоң уюмдардын баарында бар. Анан 2 кишиден турган уюм болсо, албетте ал жерде эч кандай иерархия,
эч кандай мындай үч бурчтук форма жок ал жакта. Иерархия дегенибиз бул пирамида сыяктуу уюм, уюмдардын баардыгы пирамида сыяктуу түзүлгөн, мамлекет да ошондой түзүлгөн. Объективде бизнес чоң бизнестин моделинде курулат. Чоң бизнестин моделинде бизнестердин баары бул көп тармактуу болуп курулат. Мына Шоро компаниясы айтып бердик, азыр бул жакта сүрөттөрдү да көрөсүздөр. Чоң бизнестин моделинде бизнес курууга байларга гана эмес, орто жашагандар үчүн да мүмкүнчүлүк берип атат. Тармактык маркетинг байлар гана, акчасы барлар гана чоң уюм курбасын, жөнөкөй адамдар эми 1000 сомдон баштап биздин бизнесибиздин ичинде өзүнүн бизнесин куруп алсын деп мүмкүнчүлүк берет. Ошол мүмкүнчүлүк берсе бул арам деп атат дагы. Байлар курса бул адал деп атат. Көрдүңүздөр, бул дагы адилетсиздик болуп калат дагы. Баардык нерсеге бирдей мамиле болбой атат. Бул дагы эмнеден болуп атат? Бул ал адамдар аткан жаңа адамдар, жаман адамдар болгондуктан эмес. Сабаты жок. Бул темада адашып атышат. Сабаты жок болуп атат. Бирок натыйжасында ушуга алып берип коюп атат. Кедейлер кедей бойдон кала берсин, орто жашагандар, байлар байый берсин. Көп тармактуу уюм ошого мүмкүнчүлүк берип атат, ал болбойт деп атат. Көрдүңүздөр. Демек, акчасы бар курса боло берет уюмдарды деп атат. Бизнести жакшы өз алдынча, өзү кура алган адам курса кура берсин. Бирок башкаларга да мүмкүнчүлүк берсе, анда бул арам болот да. Көрдүңүздөр. Башкача айтканда, Шоро компаниясы эси, кел сен дагы менин бизнесимдин ичинде, менин колума эле иштей бербей, менин колума эле жалданып кызматкер болуп иштей бербей, сен дагы өзүң өз алдынча канча саат иштейсиң, өзүң билесиң, канча киреше табасың, өзүң билесиң, мен сага план коюп берем, ошол пландын негизинде ушунча соода алып келип берсең, мен ушунча төлөйм деген келишим түзөбүз. Ошонун негизинде сен өзүңдүн бизнесиңди биздин бизнестин ичинде куруп алсаң болот деген мүмкүнчүлүктү берсе, бул арам деп атат. Жок, адамдар болуптур, мен муну курбайм, анда айлыкка иштей берсин, булар эч качан байыбасын, эркиндик болбосун, 8ден 5ке чейин иштесе гана айлык төлөйт. Ошондой болсун десе, анда бул адал деп атат. Көрдүңүздөр, эмнеге түшүнбөстүктөн болот? Чоң бизнестердин баары тең көп тармактуу. Баары көп тармактуу. Азыр мисалдарды көрөбүз. Биринчи багытта бул мына дүкөн. Менин как раз 3-4 адамдан кээше түшсө, бул арам деген видеомда толук айтылган. Мына могу жерде мисалдар бар. Реклама тармагында мына Айгүл Айдынаны чакырып келдик дүкөнгө. Айдана Назгүлдү чакырып келди ошол дүкөн ресторанга, мына сонун экен, тамак аш жана башка деп. Назгүл Мадинага айтты, Мадина Берметке айтты. Ушулардын баары ошол кафеге, ресторанга тамак ашын жеп көргөн барышты. Натыйжасында 5-чи адамга чейин жарыя болуп кетти. Мындан ары да кете берет. 10-чу, 20-чы кардарга чейин кете берет. Бирок реклама жаатында, реклама тармагында дүкөндүн ээси бир гана Айгүлгө гана маалымат берди. Шиттин жардамы менен, телевидение жардамы менен. Калганы бири-бирине маалымат берип чакырышты. Көрдүңүз, реклама тармагында ал эч бир иш жасаган жок. Бирок көп тармактуу уюм түзүп атат, өзү билбестен. Болгону ал каттап айтат. Тармактык маркетинг каттап атат эмнеге? Мен билейин кимди чакырып келди десе, мен ошого жараша белек берем, же болбосо арзандатып берем, же болбосо киреше төлөйм. Эгерде көп адамдар, уюштуруп көп адамдар келсе, мен ошол жумуш үчүн киреше төлөйм деп атат. Ошон үчүн каттайын деп атат. Тиги дүкөн каттабай атат. Эмнеге ал төлөбөйт да? Төлөбөгөндөн каттап эмне кылат? Ошон үчүн ал жерде көп тармактуу уюм түзүлгөнү менен көрүнбөй атат. Көрдүңүздөр, ал түзүлбөй атат. Бирок по факту көп тармактуу уюм кошуп иштеп атат. Реклама тармагында көрдүңүздөр. Кийинки мисалда эми мына экинчи багытта мына Түркиядан оптом товар келди. Бишкектен бирөө алып келди, андан кийин Ошко бирөө алып келди ошол товарды, андан кийин Баткенге бирөө алып кетти, сатты, андан кийин Исфанага алып келди, Исфана элек алып келди, ушинтип бири-биринен колунан алып отуруп, чоң оптом, крупный оптом, андан орто оптом, андан кийин майда дүң баада мына ошондой содагерлер соода кылып атышат. Бири-биринен алып отурат, бул жакта да көрүнбөгөн менен көп тармактуу уюм түзүлөт. Эмнеге ошол көрүнбөйт бизге? Анткени аны эч ким каттабайт. Каттабагандын себеби эртең бул мисалы үчүн айталы Бишкекке бирөө Айгүл алып келсе, Айгүлдүн колунан Жазгүл алып келсе, Жазгүл эртең кааласа башка дүкөнгө өтүп кете берет. Булардын мындай келишими жок да, келишим туруксуз. Туруксуз деген сөз түрүндө. Тармактык маркетингде туруктуу келишим болсун. Себеби дегенде адилетсиз болуп калат. Мен ушуну каттап койбосом, эртең сен тапкан кардарларың башка бирөөгө катталып өтүп кетсе, бул адилетсиз болуп калат. Себеби сен менетиң балашыбыз керек да биз эртең. Ошон үчүн менетиң постоянно биз билишибиз керек, компьютерден билиш керек. Ошол менетиңе биз киреше төлөп бериш керек. Ошон үчүн биз каттайлы сени деп атат. Ал эми базарда эч ким бири-бирин каттабайт. Эмнеге дегенде, ал бүгүн товар алды, эртең башка бирөөдөн ала берет. Үчүнчү күнү башка үчүнчүдөн ала бериши мүмкүн да. Бул гибкий болуп калат система. Бирок ошого жараша эмнеге андай атат? Себеби дегенде алар ошол кээ бир бул тармактык маркетинг арам деген адамдардын айтуусу боюнча өзүнүн акчасына товар алып, ошону үйүп алып, бир жерге үйүп алып, ошону кармап отурат, ошону сатып атат. Биз үйүп албайбыз, биз нолдон бизнес баштайбыз. Мындайча айтканда, же нолдон болбосо 5 миң, 10 миң, кээ бир компания 20 миң сомго продукция баштайбыз тармактык маркетингде.
Ошону биз үйүп алып 500 миң миллион суммада топтоп үйдө токтобойбуз. Эмеде складта, базарда токтобойбуз. Ошон үчүн ал компаниядан түзмө-түз алат, ортомчусуз. Ошон үчүн биз ортомчу эмеспиз. Биз компания боюнча биз маалымат берүүчү гана ортомчубуз. Бирок товарды бизден албайт алар. Алардын мына бизге катталган адамдар, алар компанияны өзүнө алат. Ошон үчүн кимден алып атканын, ким аркылуу келгенин фиксировать этиш үчүн, билиш үчүн ал каттап атат. Базарда каттабайт. Ошол эле айырмасы. А так ошондой эле көп тармактуу уюм түзүлүп атат ал жакта деле. Болгону аны көрбөй атат. Ким? Маркетингде, бизнес менеджментте түшүнүгү жок адам муну көрбөй атат. А бизге окшогон адистер муну көрүп атат дагы. Мына силер айткан нерсе бул жакта да бардык көрсөтүлүп атат. Ошон үчүн көп тармактуу түзгөнүңөр үчүн дебегиле, көп тармактуу түзүлгөндө ичинде адилетсиздик бар. Биз ошону айткыла. Ошол нерсе жок болуп атат. Так, ал эми мына сүрөттө көрүп атасыз, тармактык маркетинг деле ошол эле болгону каттап атат. Ошон үчүн мына бирдей мамиле кылууга аракет кылыңыздар деп көрсөтүп атат. Экинчи багыт. Үчүнчү багыт. Мына мен айткан шоро компаниясы. Шоро компаниясында чоң дистрибуция отделы бар, өзүнчө отдел продажы, анын жетекчиси бар, анын колунда супервайзерлер иштейт. Ал андай жардамчылар болушу мүмкүн, жандай протокол түзүп жана башка офис менеджер сыяктуу. Андан кийин супервайзерлердин астында соода агенттери бар. Соода агенттери павильондорго сатат, павильондор анан кардарларга сатат. Компания түзмө-түз кардарга сатпайт. Компаниянын ээси, шоро компаниясынын ээси, ал өзү чуркап барып кардардын колуна карматпайт, өзү жетишпей андай чоң суммада, чоң тонна сууларды антип сата албайт. Тонна, вагон сууларды ал кантип сатат? Ушул система аркылуу көп тармактуу уюм түзүү аркылуу сатат деп көрсөтүп атат. Мына силерге далил. Мамлекет деле ушундай түзүлгөн деп көрсөтүп атат. Ошон үчүн сиздердин айыптооңуздар бул негизсиз болуп калат. Эми фабиликте эми жасабаган иши үчүн акы төлөйт деп атат. Анда көп тармактуу уюм түзгөндөрдүн баардыгы жасабаган иши үчүн акы алат. Эгерде менеджмент жөнүндө билим болбосо, эгерде менеджмент жөнүндө түшүнүгү жок болсо, мисалы үчүн карапайым жөнөкөй жанагы курулушта иштеген адам эмне деп ойлойт? Менин жетекчим иштебей эле киреше таап атат деп ойлойт. Ошол деңгээлдеги ой жүгүртүү болот. Мен жетекчим эч нерсе кылбайт, мен кечке үйдү салам, мен кечке курам деп. А жетекчинин кылган иштери ага көрүнбөйт. Эмнеге? Эмнеге дегенде ал менеджмент илиминен алыс. Ал башкаруу бул өзүнчө жумуш, ал өзүнчө кесип экен. Аны өзүнчө үйрөнүш керек экен. Аны үйрөнүшүндө көп жылдар өзүнчө менеджмент деген илим жөндөн бар эмес. Көп жылдар окуш керек экен, көп жылдар аны практикада иштеш керек экен деп түшүнбөйт, билбейт. Ошол деңгээлдеги жазылган фатва болуп калат азырчы. Мен ошону түшүнбөйм, мага барбир, мен бирок арам дей берем деген көрүнүш болуп калат. Көрдүңүздөр. Эмнеге? Менеджмент илимин билбейт. Мына тармактык маркетингде менеджмент бар экен деп түшүнбөй атат. Тармактык маркетингде дагы еще как менеджмент бар. Эгерде менеджмент болбогондо мен бул ишти жасадым, колуман келбеди, жасай албадым дегендер болмок эмес. Эмнеге дегенде лидерлик үйрөнүш керек, менеджмент үйрөнүш керек, адамдардын психологиясын түшүнүшкө үйрөнүш керек. Адамдардын психологиясын эмне максатта? Өзүн өзү башкара билиш үчүн. Бирөөлөргө өзүнө ишенбей атканда жардам бере билиш үчүн. Бирөөлөр кыйчылыкка чыдабай сынып калып атканда ошолорго жардам бере билиш үчүн. Кардардын психологиясын түшүнө билиш үчүн. Кардардын психологиясын эмне максатта? Ошого кандай суроолорду берсем мени жакшыраак түшүнөт, кандай жооп берсем мени жакшыраак угат, кандай жакшы түшүндүрсөм мени жакшыраак түшүнөт. Ошонун баары бул үйрөнүш керек. Бул дагы өзүнчө илим. Буга да биз окутабыз, буга да биз бекеринен менин каналымда бир 500ге жакын сабактар бар. Бекеринен таткан жокмун, бекерчиликтен эмне кылышын билбейм дегенден эмес. Көпчүлүк мен колуман келбей атат, жасай албайтам дегендер ошол видеону көрдүң десем, көбүн көрбөгөн болот. Анан көргөндөрдүн ичинде жасадым десем, жасабагандар болот. Жасагандардын арасында күнүмдүк иш кылып катары практика жасап атасың десем, жок, жасабайм деп чыгат. То есть бирде жасап ойноп атам дейт. Бекеринен эмес да, бул көрдүңүз, Ошон үчүн менеч үчүн гана төлөйт, ал жөн эле үстүдө турган үчүн төлөбөйт. Бирок фатваны жазгандар менимче билишпейт окшойт. Билбейм, аны өздөрү жооп береттир. Так, анда кийинки момент, же болбосо мен жакшы түшүнбөй атам бул фатваны. Түшүндүрө алган эмесмин, билбейм. Бирок түшүнүшүмчө мына ушул көрүнүш болуп атат. Мындай учурда кызматкер кылбаган нерсеси үчүн киреше алат деп атат. Фабиликте жогоруда эмес, иштеген гана иштейт деп атат. Ал эми тармактык маркетингге жооп берчү болсом, тармактык маркетингде маркетинг пландардын түрлөрү көп. Ошон үчүн мен ар бири боюнча жооп берип отурбайын, сабагыбыз узарып кетет. Аны мисалы үчүн бинардык маркетинг планды жакшы. Бинардык маркетинг планында түрлөр көп да. Жакшы билген адам бул боюнча жооп бергиси келсе жооп береттир. Мен ага жооп берип отурбайын. Кимге бинардык маркетинг план боюнча керек болсо жооп бериңиздер. Мен классикалык маркетингге жооп бере алам, себеби мен бул системаны толук билем. Бинардыкты деле билем. Болгону мен аны түшүндүрүп отурсам, көп убакыт анын үстүнө иштешим керек. Так, негизги нерсе, так, дагы эми 6-чы пункт. 6-чы пункт көрдүк, 2 пункт. Демек көрдүк, 5-чи пункт боюнча
Мына негизинен көп тармактуу уюм түзүп атасыңар, ошон үчүн жогорудагылар иштебеген жасалган иш үчүн алып калып атат киреше. Бул адилетсиз. Биз көрсөттүк, иштебеген иши үчүн эмес, соодасы үчүн, уюштурган иши үчүн. Уюштуруучу бул дагы өзүнчө иш, бул дагы өзүнчө жумуш. Бекеринен ивент менеджер деген кесип жок. Ивент менеджер бул ким? Сиздин тоюңузду келип уюштуруп берет. Акчасын алып, кызматын алып уюштуруп берет. Бекеринен ал кесип жок. Уюштуруу бул дагы өзүнчө иш. Биз дагы ошондой уюштуруучубуз. Биз жөн эле чакырып коюп карап отурсак, адамдар өздөрү иштей берсе, анда бул бейиш болуп калмак. Анда келгендин баары эле байып кетмек да. Жок, келгендин баары байыбай атат. Эмнеге? Иштеген гана байып атат. Ошону түшүнбөгөндөр жазып койгонбу билбейм. Же бул каржы пирамидасын ана көргөн адамдар жазып атабы? Каржы пирамидасында уга хайп бар. Хайп дегенибиз кокуй башында туруп кал, кокуй азыр мына келип калсаң, мына башында болуп калсаң, азыр мына утуп каласың, акча утуп аласың. Кумар, биринчи пунктта карарда айткандай кумар катары. Келип башында турган үчүн адамдар чакырса эле келе берген үчүн, эми башында тургусу келет да баары. Оңой алданган үчүн келип акчаларын көтөрүп келип анан кийин бул негизинен бир гана тармактык маркетинг эмес, кадимки бизнестерде бир жаңы товар келсе, эч ким билбеген, оңой кетиши мүмкүн, жеңил кетиши мүмкүн. Эгерде ошол нерсеге попал болуп калсаңыз деп атабыз. Бул бешене, бул кумарга окшогон жагы бар ал жагы. Бирок көп жылдан бери иштеген бизнестерде кумар элемент жок. Көп жылдан бери иштеген бизнестерде кумар элемент жок. Везение деген нерсе жок. Иштеген гана иштейт деп атабыз. Жакшы оборот жасаган, жакшы соода жасаган адам гана иштейт деп атабыз.